туруңуздар. Конституциялык соттун чечимдин резолютивдик бөлүгү жарыяланат. Алымжан Султанович Турдубаевдин жана анын кызыкчылыгындагы Нурбек Тойболотович Эгетаевдин, Максат Мергенбаевич Жорокуловдун кайрылуусуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397-беренесинин 4-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча чечимдин резолютивдик бөлүгү 22-жылдын 21-сентябры Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту төрагалык кылуучу Өскөнбаев, судьялар Бубукеева, Дүйшөев, Жумабаев, Касымалиев, Кыдырбаев, Шашыналиев курамында Качык Кененсариеванын, кайрылуучу тарап Максатбек Мергенбаев Жорокулов Алымжан Султанович Турдубаевдин ишеним кат боюнча өкүлүнүн, жоопкер тарап Мирбек Исамаматович Арзиев жана Талайбек Жумагулович Мамбетаитов Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишеним кат боюнча өкүлдөрүнүн, үчүнчү жактар Гүлзада Назаркуловна Ишекеева Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин ишеним кат боюнча өкүлүнүн, Эркин Бакбурович Искаков Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун ишеним кат боюнча өкүлүнүн, Үмүткан Ургазиевна Коңкубаева Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын ишеним кат боюнча өкүлүнүн, Шеримкул Замирбекович Мамытканов Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин ишеним кат боюнча өкүлүнүн катышуулары менен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 97-беренесинин 1-2 бөлүктөрүн, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сот жөнүндө конституциялык мыйзамдын 4-17, 40-45 беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397-беренесинин 4-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти ачык соттук отурумда карап чыкты. Турдубаевдин жана анын кызыкчылыгындагы Эгетаевдин, Жорокуловдун кайрылуусу бул ишти кароого себеп болду. Бул ишти кароого негиз болуп Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397-беренесинин 4-бөлүгүнүн Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык келүүсү маселесинде пайда болгон күмөндүүлүк саналат. Ишти соттук отурумда кароого даярдаган судья баяндамачы Жумабаевдин маалыматын угуп жана иштин материалдарын изилдеп чыгып, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 97-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктун 4 жана 5 бөлүктөрүн, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сот жөнүндө конституциялык мыйзамдын 48, 49, 52 жана 53 беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту чечти. Биринчи, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397-беренесинин 4-бөлүгү жабырлануучунун тергөө судьясынын токтомуна апелляциялык тартипте даттануу укугун камтыбаган даражада Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 2-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө, 100-беренесинин 3-бөлүгүнө карама каршы келет деп таанылсын. Кыргыз Республикасынын өкмөтү ушул чечимдин жүйөлөштүрүү бөлүгүнөн келип чыккан укуктук көз карашынын негизинде тийиштүү өзгөртүүлөрдү камтыган мыйзам долбоорун иштеп чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштасын. Үчүнчү, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397-беренесинин 4-бөлүгү ушул чечимге шайкеш келтиргенге чейин түздөн-түз Конституция жана Конституциялык соттун чечими колдонулсун. Чечим акыркы жана даттанууга жатпайт, жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. Чечим бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары, коомдук бирикмелер, юридикалык жана жеке жактар үчүн милдеттүү жана республиканын бүткүл аймагында аткарылууга тийиш. Ушул чечим мамлекеттик бийликтин расмий басмаларына, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соттун расмий сайтында жана Кыргыз Республикасынын сотунун Конституциялык сотунун жарчысына жарыялансын. Түшүнүктүүбү чечим? Сот отуруму жабык деп жарыяланат.